5 канал түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Студияда Каныкей Бозгунова, саламатсыздарбы? Биздин студиябызда дагы меймандар бар. Дагы эле мен жанымда Бир Бол саясий партиясынын өкүлү Мирбек Асангариев. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ал эми экинчи студиябызда коомдук ишмер, Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков бар. Кубанычбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Алгач сөздү сизге берели. Ушул азыркы мына Кыргызстанда болуп аткан кырдаалды кантип тынчытабыз элди? Албетте мамлекеттин стабилдүүлүгү бул жерде өтө маанилүү. Ошондуктан бир укуктук жагын алгач токтолсоңуз. Атасыз, бүгүн мамлекеттин келечеги туруктуулугу өтө коркунуч абалда турат. 10 жылдын абалына кайрадан келип калдык. Ошон үчүн жердешчиликти, тууганчылыкты унутушубуз керек дагы. Мамлекетти биринчи орунга коюп туруп, мамлекеттин жарык келечегин кандай болоорун эртеңки күндүкүн бүгүн өтө оор абалда тургандай мыйзамдык аянт менен чечиш керек. 10 жылы дагы мына самопальный, самозванец өкмөт келип мына бүгүнкү күнгө чейин ошо туңгуйукта отурабыз. Бүгүн жол жоболору бар. Болор иш болду мына. Мен ушу силерден экрандан пайдаланып туруп жана өлүп калган жигиттин тууган уруктарына көңүл айткым келет. Бул оор жоготуу. Жап-жаш жигит ушу кайтыш болду. Дагы 17 реанимацияда деп атат. 600-гө жакын киши больницаларга түштү. Мындай чыр-чатактар азыр дагы кээ бир региондордо уланып атат. Мына салып Фейсбуктан көрүп атабыз. Ош шаарында дагы Борбордук аянтында бүгүнкү болгон окуяны колдоп чыккандарга берки башка күчтөр пайда болуп туруп, алар уруп согуп тепкилеп салып атышат. Кээ бир саясатчылар таяк жейт дегендейчи. Бүгүн жеке кызыкчылыкта ташташыбыз керек дагы укуктук аянтка келишибиз керек. Ал бирден бир маселе, эң негизги маселе. Эми эмне кылыш керек? Мисалы, өкмөт жооптуу бул маселелер боюнча. Өкмөттүн үстүнөн карап турган Жогорку Кеңеш жооптуу, чимкирик Жогорку Кеңешчи. Ошон үчүн президент, сиз дагы жоопкерчиликти элден шайлангандан кийин сиз жооп бересиз. Элдин атынан айтканга, сүйлөгөнгө сиздин акыңыз бар. Анан Жогорку Кеңеш бирге чогуу Жогорку Кеңештин акысы бар. Закондуулук жагынан алган. Ошон үчүн сиз чогулта аласыз бүгүнкү Жогорку Кеңештичи. Бул укуктук аянтка келиш үчүн ошол уткан партиялар, силер элдин атынан элге келебиз деп атсаңар, элдин колдоосун аласыңар деп атсаңар, 16 партия биригип туруп отставкага кетишиңер керек. Бул шайлоonu жараксыз деп өзүңөр уткандар баш болуп туруп биринчи кол койгула. Урматтуу президент, сиз чакырып алып туруп сүйлөшүңүз ошолор менен. Тынчтыкты, элдин келечеги, мамлекетибиз десеңер ошого барышыңар керек. Силер бүгүнкү шайлоону анда БШКсыз деле баарын жокко чыгарасыңар, өз каалооңор менен арызыңарды жазсаңар, утулгандар дагы кол койгула ошогочу. Кан төгүлүүнүн кезге кереги жок бизгечи. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, өкмөт бардык жагына жооптуу силерсиңер. Өкмөттүн башчысыныкы, өкмөт башчынын укугу президенттикинен да чоң. Бирок сиздер дагы бүгүн отставкага кетишиңер керек болчу. Жогорку Кеңешти укуктук аянтка келиш үчүн Сооронбай Шарипович, сиз мамлекеттин келечегин десеңиз, алдыгы жумуш атаңыздан калган жумуш эмес. Сиз алдыгы жумушта жоопкерчиликтүү жумушта турасыз. Мамлекет башчысы, эл журттун башчысы болуп тургандан кийин биринчи элдин тынччылыгын ойлосоңуз, жанагы кайрылууңуз, кечке чейин мөөнөт берем, кечинде мен башкача күч колдоном дегениңиз туура эмес. Элди козготуп, бүркүтүп кереги жок. Болор иш болду. Укуктук тынчтык аянтка алып келем десеңиз, Жогорку Кеңешти чакырыңыз. Бул Жогорку Кеңеш башка премьер-министрди бекитиш керек. Өкмөт отставкага кетиши керек. Ар ким азыр каалаган жумушту барып ээлеп алып атпайбы? Мына башкы прокуратуранын экинчи жигит барып ээлеп алды. Маданият министрлиги ээлеп алгандары бар. Тиги ошол революция кылдык, биз жеңишке алып келдик деп туруп, азыр тиги Ак үйдө ээлеп алып туруп, ар ким өзүнүкүн коюп атпайбы? МВДны барышты мисалы. Сиз деген Сооронбай Шарипович кеңешчилериңизди уксаңыз уга бериңиз. Бирок сиз чечим кабыл аласыз, жоопкерчиликке сиз биринчи турасыз. Мамлекет башчы катарычы. Мамлекетти иттак шерменде болуп бүттүк. Ошон үчүн бул чимкирик парламентти чогултуп туруп, жанагы 120 депутаттык партиянын системасына каршы болгон эл ушундай революцияга келди. Сиз ошон үчүн чогултушуңуз керек дагы, ошол шайлоо законун өзгөртүш керек. Керек болсо конституцияга дагы өзгөртүү киргизиши керек. Сиз кол коюшуңуз керек ошого. Акыл эси жетпеген парламент болсо, биз дагы келип жардам бергенге даярбыз. Ошондо тынчтык жолуна, укуктук аянт жолуна келишибиз керек. Башка өкмөт башчысын шайлап,
Бүтөөрү менен бул жогорку кеңеш кетиши керек. Жогорку кеңешти чакырып атканда башка төраганы же депутаттар элди жийиркентпей башка төраганы шайлай койгула, 10 мүнөттө эле чечесиңер. Мамлекет десеңер, элдин тынчтыгы десеңер, ушул шакка барыш керек. Андан кийин башкы өкмөт башчысын беките койгула, ошол замат жанагы шайлоо законун өзгөртүү киргизгиле, конституцияга өзгөртүү киргизгиле, өзгөчө шайлоо маселеси боюнча ошол бийлик бутактарынын бөлүштүрө албай азыр чыр-чатак болуп аткан беренелерин өзгөртүү боюнча сөзсүз түрдө жаңылык алып киришиңер керек. Андан кийин 120 депутаттын 61иңер тырмышпай арызыңарды бергиле, жолбошол сессиядан кол көтөрүп туруп тарап кеткиле. Анан ансыз деле мына 4 айдан бери силер жок деле Кыргызстан жашап келатат. Өкмөт башчы болгондон кийин бекитип бергиле. Анан жанагы өзгөртүүлөргө, конституцияга шайлоо законун өзгөртүүнү президент кол коюп берет. Анан президент өзүңүз дагы чечим кабыл алышыңыз керек. Жоопкерчиликти сезип туруп. Каласызбы же калбайсызбы? Же мамлекеттин тынчтыгын керектигин ойлойсузбу же жокпу? Андан кийин шайлоо бүткөндөн кийин эл өзү чечсин. Кимди шайлайт, эмне кылат? Бул жерден туруктуулук керек бизге. Келечек керек. Эртең жүзүбүздү кантип карайбыз бири-бирибизди? Жумуш бүгүн бар, эртең жок. Жумуш колдун кири дейт. Бирок бул дөтү жумуштун ар бирибиз. Эми күч структуралары баарын чогулуп жетекчилер мына резиденцияда отурасыздар. Билебиз элдин баары элечи. Түнү бою кандай болду, эмне болду? Эми азыр кайра баягы 10-жылдай мародерство, кан төгүлүп тигүү кылып кереги жок. Себеби күч колдонула турган болсо дагы кишилер өлөт, дагы кишилер жарадар болот. Ушул бизге керекпи? Андан кийин эртеңки күн эмне болот? Мына азыр райондордон, облустардан бир топ кишилер келди. Түнү бою Борбордук аянттын тияк биягында да машиналар турат. Номерларын карасаңар да ошол эле Таластан, Ысык көлдөн нарынан келди. Бул жерден Чүй өрөөнүнө дагы бир топ шаарлардан келишти. Булар кетип калбайт, өзгөрүү күтүп атышат. Булар деген башын айлантып ал, жаштарды дагы айлантпаш керек. Мурунку 10-жылдагы да аларды пайдаланып алып туруп, бөлүшүп жумуш ордуна келип туруп, самозванец, самопал өкмөткө келип туруп, ошолор биздин кедергебизди кескен. Ошон үчүн 10 жыл тупикте отурабыз, дагы 10 жыл эмки чечен карызыбызга бел чигебиз, баттык дагы жылчык чыкпай турат. Бизге тазаланалык, жаңыланалык десек, жанагыдай укуктук кадамдарга барышыбыз керек. Башка бизде жол жок, урматтуу туугандар. Жараса дагы, жарабаса дагы ушул шайланып турган азыркы жогорку кеңеш бүгүнкү күнү дагы чогулганга акысы бар. Закон боюнча дагы, конституция боюнча дагы жазылып турат. Жаңы жогорку кеңеш келип 5 жылга шайлоого мөөнөтү бүтүп атса дагы, алар биринчи сессиядан баштаганда, анан булар өзүнүн тиги вазифасы бүтөт деп закондо жазылып турат. Демек, силер тарыхка калабыз десеңер, жаман жагынан эле кала бербестен, жок дегенде элдин туруктуулугу, мамлекеттин туруктуулугун, келечегин ойлосоңор, жанагы шайлоо кодексине, шайлоо законуна, конституциялык законго, тиги конституцияга керектүү беренелерди өзгөртүү, толуктоо киргизип туруп, жаңы өкмөт башчысын шайлап, жаңы төрага тарыхка калсын, бир сессияны өткөрсүн ошол. Андан кийин тарап кеткиле. Эл мамлекет десеңер, жумуш дебей, мамлекет десеңер. Ансыз деле эл силерди жакшы эле бакты. Уят. Мындан ары биз эч кандай жол жок. Биз укуктук аянтка келишибиз керек. Сөзсүз түрдө мыйзамдык аянтка. Өзү самопал, азыр деген мына кээ бир ошол партиянын лидерлери өзлөрүн революцияны биз жасадык деп, ак үйдө отуруп алып кээ бирлери тиги акимди, губернаторлорду өзлөрүн күнтүртүп атат дейт. Андай болбойт туугандар. Биз закон менен жашашыбыз керек. Тилекке каршы баш мыйзабызда законубуз жок. Ошон үчүн биз сөзсүз бул укуктук аянтка келишибиз керек. Мен силерди ушуга чакырар элем, урматтуу менин мекендештерим. Рахмат, Кубанычбек агай, кайрылууңуз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз маегибизди Мирбек мырза менен улантсак, айтсаңыз, азыр сиз кайсыл жактан келатасыз? Бишкекте абал кандай? Эмне окуялар болуп атат, ошол тууралуу азыр ошо жаштар бириккен, ошо жарандык коомдун активисттери, жаштардын партиялары, башка партиялардын жаштар муундар биригип азыр жаштар кыймылы түзүлүп атат. Мен ошол жактан келатам азыр. Бул баягы партиясыз мындай жаштар кыймылы толугу менен эсептегенде баары ойдогон максаты, көздөгөн ою, пикири бирдей чыгып атат. Эсептегенде мындай болот. Биз азыр ошол бир баалуулуктарга, бир
чоң алдыга көздөгөн максаттарга бекем бир келип атабыз. Себеп дегенде азыр алдырып жиберчү деп атабыз. Мына бүгүнкү күндө азыр ГКНБда жана Парк отелде жанатта азыр 3-4 талкуулар болуп атат да. Мындай айткандачы, өлкөнүн келечеги боюнча бул кырдаалдан кандай чыгабыз деген. Себептен кырдаал абдан эле оор. Мисалы, азыркы буга чейинки сүйлөгөн спикер айтып атпайбы? Парламентке спикер неметип, ушул депутаттар неметип бериш керек деп. Эгер биз азыр буларга мисалы ошол мүмкүнчүлүктү берсек, жаштар дегенде, Мирбек мырза, жаштар дегенде алар мындай кандай максат, ошол жанагы сиздер партия менен парламенттик шайлоого бараткансыздар да, ошол партиялардын мүчөлөрү же эмне болгон жаштар ал жерде? Бар, негизи эле мындай жарандык активисттер дагы бар. Мындай эле өлкөбүздө өзгөрүү болсун дегендер бар да. Анан бул жерде деген азыр мындай да, биз мындай айырмалашыбыз керек да. Могул азыр процедурный нерселерди жогорку кеңеш аркылуу өтөбү же жогорку кеңеш эгер ага бизге мүмкүнчүлүк бербесе, системаны өзгөрткөнгө же биз өзүбүз түзүп туруп өзүбүз башка жол менен барабызбы? Эң негизги нерсе системаны, мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүш керек болуп атат. Биринчиси, экинчиси люстрация. Мурункуда ошол жанагы акырдан жеп калган паракорлор мурунку системаны түптөп азыркы акыбалга алып келип, туңгуйга алып келгендерди жолотпош керек болуп атат. Азыркычы эки нерсе. То есть мамлекеттик башкаруу системаны өзгөртүп, экинчиси люстрация кылыш керек болуп атат да. Себеп дегенде айырмасы жок болуп калат. Мына буга чейин эки жолу революция деп атпайбызбы? Революция болгону менен башка жаңы деп айтмам, башкалар эле кайра келип, мурунку системага отуруп, ошону уланткан үчүн кайра үчүнчү болуп атат да азыр бүгүндөчү. Анан мына үчүнчүсү дагы толук боло элек. Биз качан болду деп айтабыз? Бул системаны өзгөрткөндө. Системаны өзгөрткөндө анан жаңы баалуулуктарды мамлекеттик башкарууга негизи эле коом түзө турган жакын баалуулуктарды алып келишибиз керек болуп атат да. Ошону негизги ориентирлерди аныктап аны кандай болот, айырмасы жок. Элге негизги жашоосу өзгөрүлгө тургандай жаңы багыт, жаңы жолду түзүшүбүз керек. Ал бул жогорку кеңеш аркылуу болобу, же бул жогорку кеңеш ага барбай да коюшу мүмкүн да. Себеп дегенде мына жогорку кеңештин азыр 90 депутаты кайра баратат да, туурабы? Булар азыр деген бөгөт коёт да. Булар саясий оюндарды баштайт. Себеп дегенде азыр биз люстрация кыла десек, көбү кирбей калат да. Жаңы өмүр бою бийликке келбегендей кылышыбыз керек да булардычы, мисалы люстрация аркылуу, мыйзам аркылуу. Анан булар ага жөн эле берип койбойт аларчы. Эгер алар өздөрү ал мыйзамда жазышпайт. Бул мыйзамды кабыл алышы керек болот. Демек кечээки мен жазып туруп булга бир пакет кылып беришибиз керек. Анан булар жөн эле технический процедураны өткөрүп эле бериш керек. Мынакей действительно биздики болбой калды. Эми силер кылгыла деп айтыш керек да буларчы. Ошого толугу менен барабы? Эгер барбаса, анда булар жок жасашыбыз керек да ал нерсе. Негизги мамлекеттик башкаруу системаны өзгөртүш керек болот. Мына президент деп атпайбызбы? Мына президент эмне үчүн бизге президенттик башкаруу жарашпайт экен? Мына кайынча президентибиз бар, мына карап көрсөңүз, бирөөсү дагы жакшы менен бүткөн жок да. Бирөөсү дагы бир гана айымыбыз мындай бир туруктуу, мындай татыктуу, сыйлуу болуп атат да. Калган баары тең. Бизге президенттик башкаруу болбойт. Бизге деген чынында мына кыргыздардын менталитетине келген иргери курултай менен чечти да. Бул иргерки курултай бул бүгүнкү жогорку кеңеш. Биринчиси, чынында парламенттик башкарууга келишибиз керек. Биринчиси, анан бийликтин баарын премьер-министрге болушу колуна беришибиз керек да. Мирбек мырза, кечээ бул аябай принципиалдуу маселе да. Ооба, митинг учурунда бирок бул маселелер айтылган эмес да. Демек азыр талап өзгөрдү, коомдун талабы, бул митинг учурунда кечээ негизи баягы шайлоону жокко чыгаруу болчу, жок, ооба да, бул шайлоону чынын айтса, бул бийлик ушунчалык алсыздыкка жетип калыптыр. Мына болгону шайлоо жокко чыгарылсын деген маселе менен эле чыккан да. Эгер ошо көчөгүн эле токтотуп калганда, макул чыкты деп койгондо тырышып отурбай түнгө чейин. Эгер ошондой болгондо балким эл тарап кетип, кайра шайлоого барып калмак да. Ушуга чейин барбайчы. А мына тырышып жабышып отуруп, ушунчалык акылсыздык, ушунчалык да. Ушуну эми баары эле түшүнүп атканда, Райым бүгүнкү күндө баары басмырлап, кыргыз элине намысына тийип келатканда 46-45 мандат деген эмне деген неме бул? Ушундук мындай бизде болгон эмес да. Эки партия бөлүп алып, баарын мамлекеттин баарын сатып алып, мен мына райондордо биз жүрөбүз да иштепчи. Эл бийликтин көрөйүн деген көзү жок. Ушунчалык нааразы. Ошого карабай, колду бурап, акчаны чачып, мынакей деп туруп, андан кийин жанагы избирательный система барго, ошону да бурмалашып тур көрсө. Жана биометрика деп атпайбызбы? Ошол дагы өзгөртүлсүн. Азыр сөзүңүз оозуңузда болуп турсун. Бизде сырттан байланышта кабарчыбыз Кутман Маматазимов байланышта турат. Кутман, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Сиз азыр кайсы жерде турасыз шаардагы Борбордук абалганда? аянт менен Ак үйдүн алдын эсептегенде элдин санын айтыш кыйын, 1000ден ашык. Борбордук аянтта кандайдыр бир саясий лидерлер туруктуу байкалбайт, улам келип кетип калып атышат. Борбордук аянтта элдерде мындай наразычылык бар. Ушул саясатчылар баягы бийликти алгандан кийин мындай кызмат бөлүштүрүү менен алек болуп бизге келбей атышат деп. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Ысыкелди Момбеков келгенде аны элдер курчап бир топко чейин кетирбей, ушул бийликти алгандан кийин силер бийликти алышы менен алек болуп атасыңар деп эл бир топко кап турду. Реформа партиясы дагы келип өз алдынча жыйын уюштуруп, топ-топ болуп, бийликти жалаң бөлүштүрүү менен алек болуп атышат. Мурдагы эле аткаминерлер деп ал дагы өзүнчө жыйын уюштуруп атышат. Айтор мындай топ-топ болуп өз алдынча жыйын болуп атат да, мындай бирдиктүү бир пикир, бирдиктүү бир талап жок. Негизинен кимдер ал жерде чогулуп аткандар? Чогулуп аткандар ар кайсы партиянын же болбосо ар кайсы күчтүн топтору деп айтсак болот. Ошондой билектерине ошондой желектерди байлап жүрүшөт. Ак үйгө болсо киргизбей атат. Ак үйдүн алдында өзүнчө бир коргон болуптур. Ал жака киргизбей атышат. Сырттагы элди кайсы бир топко байланыштыруу мүмкүн эмес. Баардыгы ар кайсы топтун өкүлдөрү, ар кайсы топтун колдоочулары. Кутман мырза, азыркы учурда ушул Маданият министрлигинин Бишкек мэриясындагы басып алды деген маалыматтар чыгып атпайбы? Сиздер ал жактарга барган жоксуздарбы? Маданият министрлигине бара алдым. Маданият министрлигинде басып алганы ичинде бир жыйын болуп, ичине киргизбей атат. Кимдир ичинде кандай басып алуу болгону, ким тарабынан басып алуу болгону белгисиз. Бирок сыртында эл тарабынан келген адамдар туруп алган, алар киргизбей атат ичине. Рахмат, Кутман. Кийинки сааттарда дагы бизге байланышка чыгып, шаардагы кырдаалдан маалымат берип туруңуз. Рахмат. Мындан сырткары азыркы учурда ушу саламаттыкты сактоо министрлиги, ички иштер министрлигин дагы басып алды деген маалыматтар берилип атат. Биздин кабарчылар дагы ал жерден бизге маалымат алып берет деп ишенип туралы. Жогорудагы сөзүңүздү уланта берсеңиз, Мирбек мырза, мына жогоруда чын эле мына айтып атпайбы, кээ бир саясий партиялардын мүчөлөрү, талапкерлер ушул эле наразы болуп атышат да. Чын эле азыркы учурда ушул негизги баягы ушу митингди баштап чыккан саясий партиялар, мындайча айтканда шайлоодон утулуп калган саясий партиялардын лидерлери азыр эмне менен алек? Мисалы сиздердин партиянын. Биз ушул кырдаалдан чыгышыбыз керек азыр мүмкүндө. Анан элдин талабы, мисалы, акыйкатсыздыктан пайда болду да, ушунун барча мындай акыйкаттыкты алып келип, анан чынында мындай өнүгө турган жолубузга табышыбыз керек да мүмкүндөчү. Элдин талабы бул бүгүnkүндө болгон туңгуктан чыгаруу да. Мисалы, бүгүnkүндө экономикалык маселе, жумушсуздук маселе, коррупция ал бар билишет туурабы? Ошону деген биз чечпесек, бул кайра эле кайталанат. Мына азыр мисалы тынчытып бир жолго түшүп, анан эгер бир 6 айдан кийин болобу, 1 жылдан кийин болобу, эгер өзгөрүү болбосо, бул нерсе кайра эле кайталана берет. Бул эми сабактын сабагы болуп калыш керек болду да. Мына көрдүңөрбү, 2 сааттын ичинде маселе чечилип калды. Эчтеке кыла алган жок. Мен мына көчөгүнү түнү менен биз уктаган жокпуз. Ушул жакта тамак берип аттык да балдаргачы. Себеп дегенде ачка калса дагы болбойт да. Анан тамакташып эл эчтекеден коркпойт экен. Мына биздин жаштар эч нерседен коркпойт. Баары бир да. Атып атабы, эмне кылып атат, эч нерседен коркпойт. Бул элди акыйкаттык менен башкарып, буларга элге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Экономикалык жумуш маселени тийиш керек. Мына 5 болгон жердердебиз, биз элибиз мисалы бүгүnkүндө могу тегеректеги мамлекеттердин, кымыш мамлекетинин эң аркасында калдык да бүгүnkүндө. Эң артында турабыз. Бюджетибиздин дефицити 25 миллиард. Карызыбызды төлөбүш керек. Булар төлөй албайт. Ошол эле мелде мамлекеттик кызматкерлер, чиновниктердин саны 60 миңге жетип салганбыз. Акыркы 20 жылдын ичинде 28 миңге көтөрүбүз да. Экономик бюджетибиздин 35% ушул жака кетип атат. Өткөндө пандемияны көрдүңөр, эч даярдык болгон эмес. Мунун баары кошулуп отуруп бүгүн жарылды да. Чындыгында көрүнүп турган маселе бардыгы баягы бышып жетилип чегине жетип калды окшойт деген пикир болуп атат азыр коомчулукта. Жанагы суроого мындай түз жооп берсеңиз, партия лидерлери эмне кылып атат азыр? Ошо өткөн партиянын деле өтпөгөндөрүнүкү деле жолугушуу болот азыркы маалда дагы.
азыр жолугушуу дегенде ошол партиялардын лидерлери. ооба партиялардын лидерлери ушул акыбалдан азыр чыгышыбыз керек. Бирок чыкканда да жөн эле эми кандай болсо да баары бир чыгабыз. Жок, алар мындай коомду элди тынчытуу аракетин көрүп атабы же чын эле баягы кызмат бөлүшүп азыр элди жөн эле баары эле тынч десең тынчыбайт. Биз азыр деген башкача жолду көрүп багыттап мынакей момундай чечимдер кабыл алынды, мындан кийин мындай эч качан болбойт, болбош үчүн мына момундай чечимдер кабыл алдык, азыр момундай болот дешибиз керек да. Анан элге дагы айтып коюшум керек да, кайрылыпчы мисалы жаштаргачы мындай көңүлүңөрдү буруп жакшылап карап тургула, алданып калбайлы ушул жерден дагычы карап туралы. Чындыгында башкача жолго, өнүгүү жолго түшкөн атабызбы же калп эле алдап салдап эптеп тынчтып тургандан кийин башка бирөөлөрдүн колуна өтүп кетпесин да, чындыгын айтса. Ошол эң маанилүү нерсе да. Мындай туруктуу жолго түшөлү, мындай өнүгүү жолго түшөлү, эл аралык тажрыйбаны карайлы. Мисалы, ошол эле өнүккөн 50 мамлекеттин ичинде мисалы алдыңкы 46сы парламенттик башкаруу күчтүү премьер-министр менен. Премьер-министрдин бийлиги да бар, жоопкерчилиги да бар. Ошондон сурап алса болот да. Анан премьер-министр ким болот? Биринчи орунду утуп келген партиянын төрагасы болуш керек. Эмне үчүн себеп дегенде элди кыдырып программасы менен ишеним артып келди да, туурабы? А бүгүнкү күндө биз мына мисалы Боронов, Абылгазиев, Сариев, башкалар биз шайлаган эмеспиз да. Алып келип эле кое берет да. Бул билеген аткаруу бийлигинин бутагын жетекчисин башкарткан алып келип эле коюп атат да бизгечи. Бул толугу менен мындай бийликтин дисбалансы, туура эмес система курулуп калды да бул жеринчи. Мына партия биринчи орунда төрагасы премьер-министр болот, ошону сурап алалы. Антпесе мисалы азыр шайлоо болду мисалы. Биз ким премьер-министр болсун да билбейбиз. Президент баарын чечип коет, жоопкерчиликти көтөрбөйт. Азыр эми ошол мисалы кызыкандуу жаштар мына чогулуп атабыз деп атпайсызбы? Эми кызыкандуулук калтырбаш керек да бул жерде. Анткени биздин мамлекеттүүлүктү сактап калышыбыз керек, мамлекеттин өлкөнүн стабилдүүлүгү керек, элдин тынчтыгы керек, карапайым элге тынчтык, ооба. Азыр эми эмне кылышыбыз керек? Кандай кадамдарга барышыбыз керек? Эми кайра баягы бири-бири менен баягы чын эле менче бүгүн кечке чейин көп маселелер чечилип калат. Кайсы багытта? Азыр жөн эле жүргөн жокпуз. Бул маселе талкууланып атат да. Баягы 2010-дун ортосунда мындай бир тиреш пайда болуп калбайбы дегенде коркунуч бар. Ооба, мындай жаңы муун келиш керек бүгүндө. Эски муундун көрдүк, кудурети эч нерсеге жеткен жок. Ал мамлекет туңуйга калып келди бүгүндө. Бүгүнкү күндө биз банкротпуз да, мындай айткандачы. Банкротко алып келген менеджерди кайра койбошубуз керек да. Эми чынында жаштарды, билимдүү, дүйнөдө мыкты университеттерди бүтүп келген жаштар буга чейин эч кимге кереги жок болчу да. Эч ким чакырчу эмес аларды. Келет, байкап кайра кетип калчу. Ошолорду эми сураныш керек. Келип иштеп бер. Ал келгиси да келбейт. Себебинде бул системаны билет да. Таза эмес экен. Алар суранып алып келип иштеп бер, айланайын. Могу жерде реформа кылып бер, оңдоп бер деп сураныш керек. Анан ошону түздөп, оңдоп берсин. Мындай бул эми биз жалгыз эмеспиз дүйнөдө. Бул деген атайын илимий окуп келгендер бар. Эрктүү балдар бар. Заманбап билимге ээ, жаркын келечекти көрө билген, чечкиндүү. Мындай айтканда бир нерсеге жабышпаган, жасап иштеп берейин, оңдоп берейин системаны дегендерди алып келишибиз керек. Мыначы. Мына бир азыр муун алмашса, мына азыр алмашат. Эгер азыр алмашпай калса, анда баягы неме кайра түшөбүз. Мына элге айтып коеюн, мисалы кылдаттык менен жашап карап алгыла. Чынында жаңы адамдар келсин, жаштар келсин, чынын айтсачы. Буга чейин жүргөн, билимди алып жүргөн, уже мындай кесипкөй болуп калган, бир тармакта лидер болгон балдарыбыз көп. Ошолорду алып келип туруп мына кылып бергиле деш керек. Ал мына чынында өз күчү менен келгендер. Бирөөнүн баягы бир кландын өкүлдөрү эмес, бир дагы мурунку депутаттардын балдары эмес. Жаңы адамдарды келип туруп бир неме кылышыр. Ушунчалык мезгил жетти, шиши толду, эми болду, эми жетишет. Эми бошотуш керек да, мындай айткандачы. Моралдык деле укугу калган жок, эми уят делегенде керек да. Мына уят болуп жүрөбүз го жанагы. Биздин депутаттар уят кылып жүрдү го эл аралык аренада. Өзүбүздү уялып атабыз. Ошондой жанагы катачылык менен сүйлөгөндө да азыр биздин элибизде автоматический түрдө кайталап баштады ошол нерсени. Ал баягы сабатсыздык мондай мамлекеттик моерден баштап, тете айыл өкмөткө чейин жетип атат да азыр. Себебинде тияң деле кантырып атса, бияң деле ошондой экен да. Кечирсиңиз, бизде дагы бир байланыш бар. Коомдук ишмер Артур Медетбеков. Артур ага саламатсызбы? Салам.
Мына өзүңүз көрүп тургандай, азыр бизде өлкөнүн коопсуздугу өтө мындай коркунучта. Эмне кылышыбыз керек сиздин пикирде? Кандай кадам жасаш керек? Азыр бүгүнкү күнү албетте өлкөнүн коопсуздугу же коркунучта эмес, аябай катуу коркунучта. Себеп дегенде кечинде мынабу революция дейбиз, орусча кыргызча төңкөрүштөн кийин бизде мынабу көптөгөн органдардын иштеши кыйын акыбалда калды. Көп жерлерде жанагы басып алуу, тарчып алуу иштери болуп кетти. Бирок бул революциядан кийин болгон көрүнүш дайыма анан түштүктө болсо тиги мурдагы президенттин иниси чоң чогулуш өткөзүп элдерди мындай кандайдыр бир деңгээлде эскалацияга мындай түрткөнү көрүнүп турат. Экинчиден азыр көптөгөн органдарда, министерство, ведомстволорго көптөгөн партиялардын мындайча айтканда чечими менен өздөрүнүн кишисин койгонго аракеттерин жасап, баягы талпа, кимдин талпасы көп болсо ошондой коебуз деген максаттар. Бул туура эмес. Бизге бүгүнкү күндө стабилдүүлүк, тынчтык керек. Эң негизгиси ошонун баарын кармаш үчүн жеке эле мына утуп кеткен партия эмес, Кыргызстанда болуп аткан мындай саясий коомдо өздөрүнүн авторитети бар, Кыргызстанда болгон саясий коомдун жаштар коомунан, андан тышкары башка партиялардын баардыгынын бир координалдык совет түзүлүп, ошонун негизинде чечим кабыл алыш керек. Эгерде бир 12 партия эле чечим кабыл алып койсо, башкалар дагы туура эмес ишет. Биз дагы барбаганыбыздын биздин да күчүбүз бар болчу, ал эле болот экен. Ошон үчүн ушул координалдык совет кеңеш, координациялык кеңеш бир чечим чыгарып, Кыргызстандын стабилдүүлүгү үчүн, коопсуздугу үчүн бардык укук коргоо органдарына мындай тапшырма берип, ал эми укук коргоо органдарында мындайча айтканда койгунтук салбай, ошолордун баягы биринчи кишилери жок болсо дагы башкалар иштеп турса, ал эми убактысынча баягы координирующий орган катары бүгүн мынагы коопсуздук кеңеши ушуга бир өзүнчө бир көңүл буруп иштерди жүргүзүш керек. Анан коомчулуктагы массалык маалымат каражаттарында дагы туура багытталган мындайча айтканда маалымат берилиш керек. Антесек биз мамлекеттин жоготуп алууга коркунучу туудуруп турабыз. Себеп дегенде ар бири мындайча айтканда кыйын дегендердин баардыгы өзүнчө бир полевой командир болуп кетсе, бизде бир чоң дагы жаңжал чыгып кетиши мүмкүн. Жанагы партиялар шайлоого катышкан, алардын өкүлдөрү, лидерлери, мисалы, бирөөсү коопсуздук жагын, бирөөсү дагы бир тармакты жетектеп өздөрү мындай башкарганга аракет кылат. Бул канчалык туура нерсе? Мен айтар элем, эми бул 2005-2010 жылдан кийинки болгон көрүнүш болуп калган, ошо укук коргоо органдарынын жогорку деңгээлдеги кызматкерлерине ошол революциядан кийин. Бирок ошол жактан укук коргоо органдарынын ыкмасын, методикасын билген, тажрыйбалуу адамдар ошону менен кошулуп революциядан келген жаш адамдар менен чогуу иштешин болуш керек. Себеп дегенде антпесек бул жерден бир чоң катачылык кетип калышы мүмкүн. Укуктук саясий жагынан алып караганда биздин эл, ошол эле саясатчылар, эл башкарабыз дегендер кандай кадамдарга барыш керек азыркы учурда? Эмне мындай чыгуунун жолу азыр кырдаалда? Саясатчылар, эл башкарабыз деген ишмерлер эгерде бийликке келе турган болсо, бийликти биз баштайбыз биринчиден таза болуш керек, профессионал болуш керек, жашы менен кары аралаш болуш керек, тажрыйба берип, үйрөтүп иштерди жүргүзгөнгө. Эң негизинен Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Эки жака башка жака тайсалдабай, анан негизгиси булар баягы коррупцияга малынбаган адамдар болуш керек. Рахмат Артур агай, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мирбек мырза, айтсаңыз, мына жогорудагы эле суроо, азыр мына эгерде жаштар дагы бир талап менен өзүнчө чыга турган болсо, абал курчуп кетпейби деген дагы коркунуч бар да. Муну кантип жолго салуу? Эгер жаштардын чыккан талабын аткарса, абал курчубайт, тескерисинче ордуна келип, туруктуу өнүгүү жолуна түшөбүз. Жаштардын талабы эч качан жаман болбойт. Өзгөчө мына азыркы биригип аткан билимдүү жаштар, мисалы, мындай, булар жөн эле бир нерсени талап кылган жок, өзүнө бир нерсе сураган жок. Булар четкий, мындай айтканда, баалуулуктарды, аны принциптерди аныктап алды да, эмнеге, ким, кандайча. То есть баягы адам эмес, андай
критерийлерди коюш керек да биринчи. Ошол критерий негизинде анан адамдарды тандалыш керек да. Мисалы айтып атабы жанагы мурунку аралашпаган, мисалы азыркы 3 партия. 3 партия кирбеш керек. Бул бир принцип да. Бул партия кирбеш керек, үчөөнү тең талапкер болуп аткан бирөөсү да кайтып келбеш керек да. Муну кайтып келбегенде кылып жанагы ошо иллюстрация, мисалы мыйзам менен ошону киргизишибиз керек да. Ал иллюстрация мыйзамды азыркы жогорку кеңеш кабыл ала алабы? Себептен өздөрү отурушпайбы? Эгер кабыл албаса, анда алардан сурабай туруп, мындай революционный болуп калдыбы? Алар жок, ошону кабыл алыш керек да. Бирок алар барбаш керек да. Бүгүнкү күндө. Себептен алар, эгер алардын колуна берип койсок, эртең күнү бул акыбал тынчыбайт да. Эгер алар деле мен ойлойм, эгер бул акыбалдан чыгабыз десе, анда ошондой кадамга барыш керек өздөрү эле. Эч нерсе сурабай, талкуулабай, ошону биз керек болсо долбоорун даярдап бериш керек. Алар жөн эле кабыл алып, процедураны эле өткөрүп бериш керек да. Эгер ага кадамга барбаса, анда алар жок эле аны нерсени кабыл алышыбыз керек. Бирок эми толугу менен эле жаштарга өтүш керек деген нерсе дагы мындай кичине туура эмесирээк. Эми жаш дегенде деген мындай 35-40 жаштагы мурун бийликтен өтпеген, тажрыйба алган, эл аралык тажрыйбасы бар, эл аралык деңгээлде тажрыйбасы бар да. Мүмкүндөчү. Ошондой адамдар келиш керек да. Мисалы Грузия өнүкпөдүбү? 36 жаштагы Саакашвили президент болуп келген. 30 жаштагы дүйнөдө эң жаш президент болчу. Ал өз депутат 28-30 жашта депутат болуп баштаган. 36 жашта 3-4 жылдын ичинде ички дүң продукциясын 3-4 эсе көтөрүп, дүйнөдө Европанын эң алдыңкы мамлекетине киргизип салды. Жаш команда менен келди. Бүт баары жаш. Министрлердин баары жаш болду, депутаттардын баары жаш болду. Аябай эрктүү, мыктылар экен да, мына айткандачы. Мына бүгүнкү күндө ар рейтингтерди карагыла, Грузиянын кайсындыр. Баардыгы ондо турат. Ушунчалык системаны түзүп салган, башкалар келди бүгүнкү күндө. Башкалар да ошол баягы эметкен жол менен кетип баратат. Бир калия менен кетип баратат да. Мына ошондой нерсеге башылып. Эми жаштар азыркы учурда мына чогулуп атат, өзүбүздүн талаптарыбызды коюп атабыз деп атасыздар, бирок азыркы учурда дагы бир жолу кайталагым келип атат. Мамлекеттин тынчтыгы керек болуп атат да. Ушу элди биринчи тынчтуу максаты, бул багытта аракет кылып атасыздарбы? Ооба да. Мисалы азыр могу көрүп атпайсызбы? Тетиги картиналарды, тетиги жерге мурунку эскилерден барса, аябай начар болуп калышы мүмкүн. Көчө бир-экөө бара коюп жаман болушту да. Шын айтсачы. Мисалы жаштар барса, кабыл ала берет. Биз баягы алар үчүн өздөрүндөй кабыл алышат да. Ошондой. Анан мисалы могу агитация жүрбөдүбү? Мурунку депутаттар дагы элдин арасына чыга албай калышты көбүчү. Көбү чыга албай калды. Эл уже көрөйүн деген көз жок. Аны билип көбү чыккан да жок. Ошон үчүн ошондой өзүнө окшогондорду жибериш керек буларга эмичи. Мынакей өлкөнүн келечегин өз колуңарга алгыла. Биздин колубуздан келбейт деп эле ачык эле айтыш керек. Биз мына көрдүк деп өзүндай акылдуу сезе бербеш керек да. Мен силер билбеген мен бир нерсени билем деп жөн эле имитация кыла бербеш керек. Силер билбегениңерди баарыбыз көрдүк. Туурабы? Эми койгула эми барып өзүңөр эс алгыла. Эми уят да. Канча жыл жүрдү, өткөндө мен спискага кирбей калдым деп даттанып пресс-конференция өткөрдү. Бир буга чейин бир кыйратып койгонсуп бир нерсени. Бир өлкөнүн бир нерсе жасап чоюп койгондой болуп сүйлөшөт да, ким элечи. Болду эми көрдүк го, мурунку спикерлер жүрөт, мурунку секретарлар жүрөт. Болду эми барып мындай эле эс алгыла, барып мына бошот да, иштегиле жаштар. Давай. Мирбек мырза, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип бара жатат. Эми сизди ушунча студияга чакыргандан кийин мүмкүнчүлүк берели, эфирден пайдаланып жалпы элге айта турган сөзүңүз, кайрылууңуз болсун. Эми элге айтарым, биринчиден азыр мындай аябай ушул акыбалды карап көзөмөлдөп туруш керек да. Могу ушул келген элдин бир максаты бар. Жашоо өзгөрсө экен, мурунку ушундай туңгуюк системадан чыксак экен деп, система өзгөрүлсө экен депчи, ошонун аягына чейин туруп көзөмөлдөш керек бүгүнкү күндө. Эгер бүгүнкү күндө биз баарыбыз азыр кетип калсак, мен болуп тур деп муну менен колдонуп кетиши мүмкүн да. Карап туруш керек. Аягына чейин системаны өзгөртүп, бир нукка түшкөндөн кийин, чынын айтса, бир нерсе мындай көрүнүктүү бир нерсе өзгөрүлмөйүнчө, муну бул акыбалдан кое бербеш керек. Андан кийин бир нукка салгандан кийин дагы карап туруш керек. 3 айдан кийин эмне болот, 6 айдан кийин эмне болот, каяка барат, эмне болот деп ошону байкап карап туруш керек да, көзөмөлдөпчү. Бир чыныгында мындай бир олуттуу өзгөрүүлөргө барышыбыз керек. Мамлекеттик башкарууда мен жана айтып кеткендей, биринчиден, экинчиден мурункуларды иллюстрация кылып жолотпогонго аракет кылыш керек да.
өзгөчө жанагы мурунку 3 партия. Мен дагы бир нерсени айтып кетейинчи. Жанагы шайлоо болду го өткөндө. Булар мындай системаны ойлоп таптыр. Жана биз бюллетенди киргизе атпайбызбы? Шайлоо өткөндө. Ошондо бюллетен киргизгенде сиз берген добуш өчүрүлүп, анан башка жерге птичка коюлгандай кылып жасашыптыр булар. Сиз бюллетенди киргизип атканда тигилди болсо баягы ыстыртып Аныктай алдыңыздарбы ошол нерсени? Биз ооба, септемберде ар бир участкада биз билебиз да. Бизден баягы добуш берип атканда, бизге берилген мына жетелеп келген адамдар, жетелеп барган такыр иштелбеген партияга эле добуштар түшүп атпайбы? Таң калыштуу ар бир участкада ушундай да. Эгер бир экөөнө болуп калса, балким мындай демекпиз да. Бүт өлкөнүн ар бир бурчунда ушундайлар чыгып атпайбы? Түшкөн добуштар жок да. Жок, башка партияга чыкты. А булар көрсө ошону жасашыптыр да. Бересиң. Тигил өчүрүлөт ушундай система. Башка жакка птичка коюлат дагы, анан тияка түшүп кала берет экен. Анан попробуй мындан санасаң, тиягы деле бирдей чыгат электронный, автоматизированный. Тик кагазың деле бирдей чыгат экен. Анан жана билесизби, ошондо сбростор болот, өзүңөр ручкаңар менен келбегиле. Кабыл албай калат деп. Көрсө булар ошо атайын өзүнүн ручкасы менен келдип, анан дагы бир нерсеси бар эле, жанагы мындай болгон квадраттан чыкпагыла депчи. Дебейт беле? А көрсө квадраттан чыкса дагы баягы билинип калат экен да. Квадраттан чыкса баягы адамдын колу менен койгон. А тиякта болсо квадраттан чыкпагыла. Эми принципиальный маселе, ажамча чыкса эмне болуптур? Ошону атайын ушундай кылып, ушуну аябай катуу бурмалаштыр. Мынчалык ыплас, ушунчалык таза эмес шайлоо болгон эмес да мынчалык. Ушунчалык деңгээлге чыкты. Түшүнүктүү. Рахмат, Мирбек мырза, студиябызга келип маек куруп бергендигиңиз үчүн. Бизде конокто Бир Бол саясий партиясынын өкүлү Мирбек Асангариев болду. Учурда программасынын убактылуу жыйынтыктап турабыз. Кийинки сааттарда кайрадан жолугушканча.